саламатсызбы достор, силер Hacker каналындасыңар. Бүгүнкү видеомон мен силерге интернеттен акча табуунун бир жолун көрсөтүп, жана ошондой эле бул сайттан акчаны чыгарып көрсөтүп бермекчимин. Андыктан бүгүнкү видеом кызыктуу болот жана пайдалуу болот деген ишеничтемин. Андыктан каналга катталыңыздар. Ушул видеону түрдүрбөй баштан аяк көрүңүздөр жана ошондой эле каналымдагы башка видеолорумду көрө кетиңиздер. Алардын да силерге пайдасы тиет деген ойдомун. Анда эмесе мен видеомду баштадым. Мурунку видеолорумда обзор болгон. Азыр болсо жөн гана обзор кылбастан бул сайтты толугу менен текшерип силерге көрсөтүп бермекчимин. Кирериңиздер менен бул жерден ушундай статистикасын көрөсүздөр. Бул сайт көптөн бери иштейт. Бул жерде уже азыркы убакта 4000ге жакын задание бар аткаруу үчүн. Бул жерден болсо акча табуунун жолдору берилген, мисалы задание аткаруу, жолмойун реферал чакыруу деген сыяктуу. Ал эми астыларынан ошол адамдарды көрүп толугу менен сайтты көрсөңүздөр болот. Мен болсо сиздерге дароо эле акча табууну көрсөтүп кетейин. Анын үчүн биз биринчи начать сейчас дегенди басабыз. Регистрация деген жерге келтиребиз дагы, могул жерден emailыбызды, паролубузду, анан ошол паролду кайра жазабыз дагы, регистрациядан өтөбүз. Мен болсо дароо өзүмдүн аккаунтума кирейин. Мына достор, мен аккаунтума кирдим. Киргенден кийин көргөнүңүздөрдөй ушундай заданиялардын вкладкасына киресиздер. Эми акча табуунун кантип акча табуу керек экенин көрсөтүп берейин. Бул жерден сиздер могул taskpay деген жерди бассаңыздар, бул жерден заданияларды фильтрлеп алсаңыздар болот. Мисалы бул жерден акча табуунун көптөгөн способдору бар. Мисалы соцсети дегенди тандасаңыздар, анда бул жерден только соцсеттер чыгат. Мисалы Instagram, Одноклассники, ВКонтакте, жолмойун ушул сыяктуу соцсеттерден акча табуу болот. Мына мисалы бул жерден Instagramдыкын таап, мына могул сыяктуу заданияларды аткарабыз. Мына заданияны аткаруу үчүн ушул заданияны басабыз дагы, описаниясын окуйбуз. Мына ушул ссылка аркылуу киришибиз керек экен дагы, көрүшүбүз керек экен, жана ошондой эле лайк басып, анан комментарий жазышыбыз керек экен. Выполнить задание дегенди басайын. Баскандан кийин перейти на страницу задания дегенди басам. Барып кирем дагы, муну көрөм. Көргөндөн кийин лайкты басам. Мына мону басып, анан бул жерде скриншот кылып алышым керек. Мына скриншот кылдым. Эми комментарий жазышым керек. 2-3 сөздөн турган. Мына орусча жазсак болот. Жазып кетирем дагы. Муну дагы скриншот кылып алам. Анан артка келип, могул жерден добавить материал дегенди басам дагы, акыркы 2 кылган скриншотту ушул жерге коем. Могул экөөнү коем дагы, выбрать дегенди басам. Баскандан кийин тигил жерге автоматтык түрдө көчөт. Көчкөндөн кийин бул жерге выполнил деп жазып коем. Отправить отчетту басам. Мына отчет отправлен болуп калды. Аны могул жерден на проверке деген жерден көрсөңүздөр болот. Мына дароо таап чыгып калды. Ушул задание үчүн мага 50 копеек төлөп берет. Мына ушундай сыяктуу заданиялардан бул жерде өтө көп. Азыркы убакта 2970 бар экен. Бул жерде андан сырткары YouTube'дан дагы заданияларды аткарса болот. Мына мисалы подписаться кылса болот экен, жолмойун просмотр, подписка деген сыяктуу эле. Өзүңүздөр каалагандай заданияны аткарасыздар. Мына достор, мен сиздерге интернеттен акча табуунун биринчи жолун көрсөттүм. Эми ушул сайттан акча табуунун экинчи жолун көрсөтө кетейин. Ал бардыгыңыздар билгендей эле, ал партнерская программа. Мындайча айтканда, өзүңүздөрдүн досторуңуздарды чакыруу, жолмойун реферал аркылуу акча табуу. Ал үчүн ушул партнерская программа деген жерди ачабыз дагы.
рекламный материалы деген жерди басабыз. Баскандан кийин мен ушул сайтка ссылканы описанияга калтырып коем. Мына ушул ссылкам аркылуу кирип акча тапсаңыздар болот. Сиздер ушундай ссылкаңыздарды башка досторуңуздарга жөнөтөсүздөр. Ошол досторуңуздардай сиздин ссылкаңыздар аркылуу кирип ушул сайтка катталып анан акча таба турган болсо, сиздерге ошолордон кандайдыр бир процент түшүп турат. Мындайча айтканда 10% түшүп турат экен. Алар акча таба турган болсо, ошонун 10% сиздерге сиздердин балансыңыздарга түшүп турат. Бул болсо акча табуунун экинчи способу болду. Биринчи способунда көргөнүңүздөрдөй мына ушундай көптөгөн вкладкалар турат. Завершенный деген жерден сиздер ушул заданияны аткаргандан кийин ушул заданияны чыгарган адамдар текшергенден кийин ушул завершенный деген жерге түшүп калат. Ал эми доработать деген жерге, эгерде сиздердин заданияңарды кандайдыр бир толук эмес аткарган болсоңуздар, ушул жерге келип калат. Ал эми отказано заказчикам деген заказчик сиздерге такыр эле аткарган заданияңызды туура эмес деп кабыл алса, ушуну басып отказать кылып салышы мүмкүн. Эми болсо акчаны чыгарууну көрсөтүп берейин. Анчы мой баланс деген жерге кирем. Көргөнүңүздөрдөй азыр менде 101 рубль 27 копеек бар экен. Астынан болсо өзүңүздөр көрсөңүздөр болот. Акчаны кандай жолдор менен тапканыңыздарды. Мисалы мен көргөнүңүздөрдөй 5 рубль 50 копеек деген сыяктуулар менен тапкам. Ушундайдан көптөн вкладкалар бар экен көргөнүңүздөрдөй. Эми акча чыгаруу үчүн ушул жерде 2 балансыңыз турат. Рекламный баланс, анан основной баланс деген. Сиздер бул жерден основной баланс дегенди чыгара аласыздар. Ал эми рекламный баланс деген менен ушул сайттын ичине өзүңүздөрдүн заданияңарды, жол менен тапшырмаңарды киргизесиздер. Эми мен акчаны чыгаруу үчүн бул жерден вывод средств деген жерге киргизем. Бул жерден акча чыгаруу сиздер жакшы көргөн кошелекторго чыгат. Payer, YouMoney, Kiwi'ге чыгат. Эң эле выгодный бул жерде Payer болот. Эмнеге дегенде Payer'ге комиссия 0.95%, 1%ке да жетпейт. Ал эми YouMoney менен Kiwi'ге 6%. Азыр мен сиздерге Kiwi'ме кирип көрсөтөйүн. Көргөнүңүздөрдөй мен балансымда $5.41 бар экен. Эми ушул жерден номер счета дегенди копировать кылып алабыз. Артка сайтка барабыз дагы. Эми ушул жерден Payer дегенди тандайбыз. Тандап туруп, могул жерге ушул копировать кылып келген счетту жазабыз дагы, сохранить дегенди басып коебуз. Бул ушун менен сиздерге аккаунтуңуздарга сохраненный болуп калды. Кийинки учурда дагы акча чыгарууда дароо эле кошелектин жазбай туруп эле чыгарсаңыздар болот. Ал эми үстүңкүсүнө суммасын жазабыз. Мен 101 рубль чыгарам. 101 рубль чыгарганда где-то бир 100 рубльдай түшүп калат. 100 рубль 4 копеек түшөт экен. Эми болгону вывести дегенди басам. Андан кийин сиздердин почтаңыздарга кандайдыр бир код келиш керек экен. Ал үчүн Gmail почтага киребиз болгону. Киребиз дагы. Ушул жерден мына көргөнүңүздөрдөй келди мага. Ушул аркылуу ссылка менен киребиз. Киргенден кийин автоматтык түрдө акча обработкага кетиш керек. Мына көргөнүңүздөрдөй дароо балансым 27 копеек гана калды. Бул жерден вывод средств ожидает подтверждение администратором деген чыгып калды. Качан администратор мени текшергенден кийин анан акчам түшөт. Мен ошондо дароо видео кылып салам. Оплата на счет Payer деп чыгып калды. Сумма 100 рубль деп. Эми Payer кошелегиме кирип көрсөтүп берейин. Мына $7.28 болуп калыптыр. Рубль деген жерден көрсөңүздөр болот. 101.82 мына могул келип чыкты. 100 рубль келип түштү. 100.04. Мына ушундай способ менен акча тапса болот. Бул сайтка ссылканы описаниядан алсаңардар болот. Мен ушу менен бүгүнкү видеомду бүтүрмөкчүмүн. Анда эмесе кошкула достор.